Ишке шыктандыруу жана мотивация берүү мына ошонун өзү чыныгы лидерлик болсо керек. Ошол лидер айымдар гана тарыхты жарата алышат. Алар Казакстандын тарыхын, кайсыл болбосун мамлекеттин тарыхын жаратышат. Мы жили в деревне, это всегда много хозяйственной работы и домашней работы. И при этом, при всем, к нам всегда предъявлялись требования со стороны родителей, чтобы мы очень хорошо учились. Биз айылда жашачубуз. Ал жакта чарба жумуштары жана үй тиричилиги абдан көп болот эмеспи. Анысы аз келгенсип ата-эне тарабынан дагы жакшы окууга деген талап катуу коюлчу. Мы занимались продажей яблок тогда, и до 8 утра мне нужно было вернуться, и с 8 утра у меня началась учеба. Мен 8 класста окуп жүргөн кезим эсимде. Ошондо таңкы саат 7-де алма сатканы барчумун. Мен базарга барып алма сатышым керек болчу. Эртең мененки саат 8-ге кайра кайтып келишим керек эле. Дароо мектепке барам. Сабак 8-де башталат. Мына ошондуктан бала кезимде таң атпай турчумун. Жумуш, окуу дегендей. Ошентсе да жакшы окуучумун. Анан университетти эң жакшы баалар менен бүтүрдүм. Башкача айтканда, менде бала кезимден эле ушундай максат сезими, умтулуум бар болчу. Порядочные ценности нам всегда вменялись, да, несмотря на всю сложность того времени. Биз 6 жашыбыздан таанышпыз. Жакындан мамиле курганыбызга 10 жылдай болуп калды. Чоң класстарда окуп жүргөндө достошуп калдык. Мен аны кандайдыр бир тынымсыз иштеген кубаттуу кыймылдаткыч деп айтмакчымын. Аны кайдан алат, азыркыга чейин түшүнө албайм. Анткени таңкы 5-те туруп, шаар аралап чуркап, андан кийин спорт залда машыгып, андан ары кандайдыр бир жолугушууларга барып, анын баары бүгүнкү эле күндүн иши эмес. Асем ар дайым ошондой болчу. Болгону мурда алар бир форматтын активдүүлүгү кызыгуучу болгон. Ал эми бүгүн болсо ал кыйла глобалдуу. Если вот пройти там по ее... Эгерде анын биографиясын карай турган болсок, башында ал немец тили сабагынан мугалимдикке окуй баштаган. Бирок ал кесиби боюнча албетте иштеген эмес. Медиа менен пиар тарапка кеткен. Ал тармакта ар кыл банктарда эмгектенди. Демек ар бир тармакта жана иш алып барган ар бир жеринде ал өзүнө керектүү жигерлерди топтогон. Асем чындыгында аялдар үчүн IT тармакта ушул сындуу ар тараптуу карьера кура алуунун өрнөгү боло алат. Ал карьерасын нөлдөн тартып кураштырып, баарын өзү окуп чыккан жана азыркы учурда ири болгон квази гос мекемеде топ менеджер болуп эмгектенет. Основные качества ее, они остались... Анын негизги сапаттары алар менимче өзгөрүүсүз калды. Башкача айтканда, сен кичинекей бала кезде сенде эч кандай багыт, чектер, максаттар болбойт да. Ал болсо кичинекей кезинен тартып так ойлонулган максаттарды койгон. Баш айланткан максаттуулук жана ошол кыял максаттарга жетүү үчүн эбегейсиз чоң күчкө ээ болгон. Асем сыяктуу адамдар таңга салбайт. К достижению этих целей. Мен үчүн устаттардан болгон жана менин жүрөгүмдө калган, менин эсимде сакталган адамдар бар. Анткени ал адамдар чындыгында эле менин жашоомдо оорчундуу роль ойношкон. Алардын бирөө менимче Балжан Туменбаева. Биз Балжан менен пенсиялык фонддо карьерамды баштаган кезде бирге иштедик. 2007-жылы ошол кезде ал менин жетекчим болчу. Аны менен 5 жыл бирге эмгектендик. Дал ошол адам менин лидер жетекчи катары турукташуума олуттуу салымын кошкон. Анткени ал абдан адамгерчиликтүү болчу. Бирок ошол эле учурда абдан катаал адам болгон. Мен аны менен бирге менеджменттин абдан мыкты мектебинен өткөм. Она была тогда совсем еще юной девушкой, но даже будучи юной девушкой, уже тогда... Ошол кезде ал абдан жаш кыз болчу. Бирок ошол жаштыгына карабастан, ошол кезде эле лидерлик сапаттары көрүнө баштаган. Асема абдан бөтөнчө, демилге көтөрө билген, рынокко каршы чыга алган кыз. Как лидер, который четко понимает, куда он идет, целеустремленная. Ал кайсыл жака бара жатканын так билген лидер сыяктуу жыйынтыкка бет алып, ошол эле учурда Асемде бир жакшы жагы бар. Ал бирөөнүн чектерин бузбастан өзүнүн пикирин мыкты коргой алат. Нарушая чьи-то границы.
Эгерде карьера курууну кааласаң, эң башкысы туруктуу өркүндөө керек болот. Туруктуу өркүндөө, өзүңдү өнүктүрүү, сен улам жаңы бийиктиктерди багындырууга, өзүң үчүн улам жаңы челлендждерди аткарууга жана кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, аларды өздөштүрүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү берет. Сен өзүңө көп нерсени алган кезде, баса аны да мага Нурлан Батыргожин жана Балжан Туменбаева үйрөтүшкөн. Алар мени ар дайым жумуш менен жүктөп салышчу. Ал жумуш да биринчи караганда аткарууга мүмкүн болбогондой сезилчү. Сен ошондо аны кантип жасаш керек деп ойлоносуң. На нее всегда можно положиться, зная, что она может даже сделать больше, чем ты ей даешь. Всегда вспоминаю... Сен ага тапшыргандан дагы көптү аткарарын билип туруп, ага толук ишене аласың. Асемдин көз карашын ар дайым эстей берем. Кандайдыр бир авантюризм менен болчу бир нерсени аткарууга ар дайым даяр турчу. Бир нерсеге карама каршы келгенди азыр жаштар Асем сыяктуу аялдар коомчулукка чакырык ташташат. Жана мен айткандай болот деген эркектерге салыштырганда, алар теңдештире алышат. Тамчысын аралай өтүп кете алышат. Анан дагы тынчтыкты сактап калышат жана өздөрү каалаганга жетишет. Дождя и сохранить мир и достичь того, чего они хотят. Ошондуктан азыркы учурда Асем жасап жаткан нерсе аялдар лидер катары чыгууда деп айтып турушат. Эмнеге болбосун? Эң башкысы ал каалаган нерсеге жетип жатат да. Что она добивается того, что она хочет. Лидерство — это, наверное... Лидерлик деген көбүнесе мен алтуу баса экендигине ишенем. Биз ичибизден тышыбызга караганда көбүрөөк мотивацияланганбыз. Ошондуктан сен бала кезиңден лидер катары өөрчүп келген болсоң, сен көп нерсени каалайсың. Андайда сен кандайдыр бир социалдык активдүүлүккө убакытты көп бөлөсүң. Сенин кандайдыр бир жарандык позицияң бар. Сен тайманбайсың. Гражданская позиция, у тебя есть смелость. Так получилось, что я и Асем работали в пенсионном фонде, где... Асем экөөбүз пенсиялык фонддо иштешип калдык. Ал жакта негизги орундарды эркектер ээлешкен. Алар өз бизнестерин дагы жасашкан. Катаачылыктар да болду, жакшы нерселер да болду. Бирок Асемге бере турган баам ал коркчу эмес. Асема алардын катааларын көрсөтүп, аны кантип оңдоо керектигин көрсөтүү менен ошол жоопкерчиликти өзүнө тайманбастан ала алчу. Их ошибки, как их надо исправлять. Также я с ней работала вместе, и многие вещи, которые... Мен дагы аны менен бирге иштегем. Жана иш алып барган ар кыл тармактардан алган көп нерселерим дагы дал Асем аркылуу болгон. Ал мыкты дос жана мыкты устат боло алат. Абдан сапаттуу жана натыйжалуу жетекчи жана анын артынан ээрчи турган адам. Асема өзүнүн билимин башка адамдарга жардам берүү үчүн максималдуу колдонуп келет. Помочь другим людям. Сейчас мир технологий. Азыркы учурда технология дүйнөсү ITге университеттин партасынан эмес, капталдагы кирүү деген аркылуу аралашууга көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ал эми сен тармактык эксперт болгон кезде ал кандай иш алып барганын түшүнөсүң. Өзүң деле билим алып, технологияга тигил же бул багыт боюнча кире баштайсың. Андан ары иш болсо, өз ыргактарыңа, даана сапаттарыңа жараша болсо керек. Анткени карьераны кураштыруу ал ар бир адамдын ичкерисиндегиси да. Она ставит себе новые цели, если вдруг ей... Эгерде ал кандайдыр бир тармакта жетилгендигин сезген болсо, анда өзүнө жаңы максаттарды кое баштайт. Эгерде ал абдан зээриктим деп чечсе, жана өз жигеринен аз берилип жатканын сезсе, ал жаңы чакырыктарды издей баштайт. Ошонусу менимче анын мүнөзүндөгү эң сонун жагы. Сен өзүңө чакырыктарды коюп, ошол чакырык менен күрөшкө өзүң чыгып, өзүңдү жеңип, жыйынтыктарга жетесиң. Асем максималдуу перфекционист. Ал жарым өлчөмдөрдү кабыл албайт. Эгерде жасаса, анда жакшы жасайт. Анын бир сүйүктүү кеби бар. Мен аны ар дайым кайталай берем. Нормально жаса деген. Ал бир нерсени каалабастан жасап жатканыңды кабыл албайт. Анан дагы баарын өзүнүн үлгүсү менен көрсөтүп жеткирип берет. Своим примером, как нужно. Сейчас образование это еще не предопределяет всю твою карьеру на всю твою жизнь. Азыркы кезде билимиң бүтүндөй өмүрүңө сенин карьераңды аныктап коет. Эгерде мурда тарыхый нукта кесиптер муундан муунга өткөрүлүп берилген, сүрөтчүлөр, адвокаттар, юристтер муундар болгон. Азыр болсо өз жашооңдун жүрүшүндө биз кесиптерди абдан көп алмаштырабыз. Биздин тигил же бул тармакка ыкташууга аракетибиз жыл мурда башталган.
началась, на самом деле, там буквально наверное, около 7-8 лет назад. Ал максималдуу негизде мен айтиге барам деп өзү чечим кабыл алган. Мен конкреттүү негизде сервистерди иштеп чыгуу менен алектенгим келет деген. Азыр болсо ал өндүрүмдөрдү рынокко чыгарууну иштеп чыгаруу боюнча корпоративдик команданы жетектөө менен ири компанияда иштеп келет. Ал абдан чоң жоопкерчилик. Кол алдында олуттуу сандагы штат эмгектенет. Мына ошондуктан мен ал айтиде карьерасын кураштырууну каалаган биздин баардык аялдар жана кыздар үчүн ролдук модель сыяктуу деп эсептейм. Азыркы кезде технологиялар ар бир тармакка кирип жатат. Азыркы учурда тармактык санарип эксперт болуу абдан маанилүү. Башкача айтканда, сен иштеп чыгууну гана билбейсиң. Сен мисалы финансы кантип иш алып бараарын билбейсиң. Эгерде сен финансыны жана технологияларды билсең, анда сен финтек боюнча эксперт болосуң. Ар бир тармакта, медицинада, кайсыл болбосун тармакта биринчи кезекте сен тармактык эксперт болушуң керек. Анан да технологиялар ал деген ар бир адам үчүн зарыл болуп саналган санарип жигер. Ушундай жамаатта иш алып баруу жана 300 адамдан турган IT жамаатты жетектөө, анан дагы мындан ары бүтүндөй өлкө үчүн пайдалуу сервистерди жасоо деген мен келип калган олуттуу абдан чоң челлендж. Анан дагы мен аны менен кыйла ийгиликтүү ишке ашыруудамын жана мен үчүн ал дагы кандайдыр бир негизде өнүгүүнүн ири фазасы. Менимче ал мени андан ары өнүктүрүп, карьерамды андан ары кураштырууга мүмкүндүк берет дейм. Около 8% женщин-разработчиков, да. Дүйнө жүзү боюнча болжол менен 8% иштеп чыгуучу аялдар бар. Тиешелүүлүгүнө жараша ал көрсөткүч бизде анан дагы аз. Мисалы бизде компанияда азыркыга чейин бир дагы аял иштеп чыгуучу жок. Биз анын үстүндө туруктуу иштеп келебиз жана аялдарга жардам бергибиз келет. Аларды менторлоп, стереотиптери менен болсун, бирок алардан четтеш керек деп багыттап, ал бул багытта аялдар көп болушу керек. Эгерде жетекчилер чөйрөсүндө аялдар көп болсо, чечим кабыл алганды билгендер, компаниядагы аялдарга тиешелүү баардык чечимдер алар тарапта жок дегенде 40-60 иретинде кабыл алына баштайт. В сторону там женщин. Нам, женщинам, всегда сложнее себя доказать, что я... Бизге аялдарга биз дагы жакшы жетекчибиз же ушул сыяктуу далилдөө ар дайым татаал болот. Азыркы учурда ал тренд жуула баштады. Биз уламдан улам көп болуп бара жатабыз. Биз өзүбүздүн ишибиз менен дагы натыйжалуу экендигибизди, биз дагы тобокелдикке бара аларыбызды, чечим кабыл алуу жөндөмүбүздү көрсөтүүдөбүз. 1-2-3 жыл жана ошол мезгил ичинде абдан көп аркыл өзгөрүүлөр жүрөт. Ал учурда эркек тынымсыз өз карьерасын кураштырып келет. Непрерывно строит свою карьеру. На самом деле факты говорят сами. Чындыгында фактылар өздөрү эле далилдеп турат. Аны сандар дагы далилдөөдө. Аялдардын айтидеги эмгек акысы эркектердикине караганда аз. Дүйнө жүзү боюнча ошондой. Топ менеджментте дүйнө жүзү боюнча орточо алганда эркектердикине салыштырмалуу 17%га аз. Бирок аларда баары бир аз. Ишке кабыл алууда да ошондой. Башкача айтканда, элдер көп учурда ойлонуп да коюшпайт. Ал биздин кандайдыр бир акылга сыйбаган көз караштар. Алар эркек баланын же кыз баланын резюмесин карап турушуп, ойлонбостон туруп, жигит тарапка тартып коюшат. Осознанно выбор идет в сторону парня. Это было так. Тарыхый жактан ошондой болгон. Аялдар жетекчилик позицияларга аз умтулушкан. Карьераны өнүктүрүү боюнча дымак бардык эле аялдарда боло бербейт. Көптөрү үй бүлө күтүүгө, өз үй бүлөсүндө жылуулукту жаратууга умтулушат. Алар көбүн эсе коломтодо карьера курууга умтулушпайт. Ал дагы кадимки эле көрүнүш. Ошондуктан жигиттерге караганда кыздар жетекчилик кызматта аз болушу керек деген кандайдыр бир теңдемсиздик болсо керек. Мына ошол тарыхый тренд азыркыга чейин сакталып келе жатат. Сен чындыгында эле жаштар менен иштеш керек дегенге келип такаласың. Башкача айтканда, сенде билимдин кандайдыр бир куржуну бар. Сен аны өткөрүп беришиң керек. Андан кийин келерки баскыч мен азыр ошондо турам. Ал Казакстанды эл аралык деңгээлге көрсөттү. Биз болсо ийгиликтүү аялдар катары, санарип тармактагы лидерлер катары өлкөбүздү башка өлкөлөрдө көрсөтүүдөбүз.
аны жасай алабыз жана жасоого милдеттүүбүз. Анткени биз өлкөбүздө чындыгында ушунчалык мыкты социалдык ролдук моделдербиз. Анткени ал биздин өлкөнү чындап прогрессивдүү катары көрсөтүү менен санарип индустриядагы аялдарга өлкөнүн өзүн позициялоо жагынан өзгөчө көңүл бурушат. В качестве руководителя это совершенно абсолютно адекватный, здоровый, холодный ум, который... Лидер катары бул толугу менен абсолюттук негизде адекваттуу, дени сак, сергек акыл. Мындайча айтканда жеке жана жумуш дегенди жакшы айырмалай алат. Ал өзүнөн көп нерсени талап кылат. Кол алдындагылардан да ошондой берилгендикти талап кылат. Сен чечилбеген көйгөйлөрдүн аркасында жалгыз калбайсың. Башкача айтканда, сага мүмкүн болушунча кандайдыр бир насаатчылык көрсөтүлөт жана чечилбеген көйгөйлөрдө толугу менен жалгыз болбойсуң. Ал абдан акылман жетекчи жана өзүнүн коммуникативдик сапаттарын эң мыкты ишке ашырат. Бул жерде менимче ага теңдеш жок. На рабочее. Здесь, мне кажется, ей нет равных. Асем – это тот человек, который, по моему мнению, не отступает никогда, судя по тренировкам. Асем менин пикиримде анын макшыгып жатканын, анын максатка умтулуусун жана тартиптүүлүгүн көрүп туруп, эч качан артка чегинбеген адам экенин билесиң. Демек, спорттогу бардык машыгууларды биз аткарып келебиз. Башкача айтканда, ал баарын максималдуу аткарууга аракет кылат. Айрым жагдайларда жада калса, кандайдыр бир сапарларга кетсе дагы, жумуш учурларын ал баарын аткара алат. Поездки, если какие-то рабочие моменты, она, получается, все выполняет. Спорт – это очень важная часть моей жизни. Где бы ты ни был, ты всегда... Спорт менин жашоомдун абдан маанилүү бөлүгү. Сен кайсыл жака болсо, чуркоо үчүн кроссовкаңды аласың. Ал эң сонун күнүмүш адат. Чындыгында спорт бул тартип. Тартипсиз спортко барбай эле кой. Карьера курууда дагы ал тартип болуп саналат. Сен ар бир күнү эртең менен туруп, сени менен эмне гана болбосун, маанайыңа карабастан машыгууга барышың керек. Сен туруп өзүңдө жеңил чыгууң абзел. Встать и преодолевать себя. Бег закаляет характер. Я думаю, что это в первую очередь... Чуркоо мүнөздү бекемдейт. Менимче ал биринчи кезекте ар бир таңда саат 6-да туруу, жумушка чейин турушуң керек. Экинчиси кандай болбосун аба ырайы учурунда машыгуу. Жай, жаз, кыш, күз, жаан жаап жатабы же жокпу маанилүү эмес. Ар дайым катарда тур. Ар дайым спорт майданында бол. Анан дагы биз кандайдыр бир ышкыбооздор арасындагы чуркоолорго максат койгонубуз да мүнөздү бекемдесе керек. Какие-то любительские забеги. У нас сочетаются два очень хороших качества. Бизге эң мыкты эки сапатыбыз айкалышкан. Бир тарабынан биз күчтүүбүз. Биз көп нерсени жасай алабыз. Экинчи жагынан биз кыйла дипломатпыз, акылдуубуз. Биз бир нерсени ачык айтып же кандайдыр бир конфронтацияга бара тургандай тикелик жок. Кантса да биз ал абалдан кыйла дипломатиялык жол менен чыгып кетебиз. Бир жеринде кандайдыр бир кеңештерди берип, кайсынысы жакшы экенин айтып дегендей. Анткени аялдын энергиясы бүтүндөй алганда жаратмандыкка багытталганда. Созидание. Сила, то, что она постоянно идет, наверное, вперед. Анын кубаты ал ар дайым алдыга умтулгандыгында камтылган чыгар. Кандайдыр болбосун максатты коет. Жада калса бир мисал келтире алам. Мен Асеманы билгениме болжол менен 10 жылдай болду. Ал мени машыктырган залга келди. Ошондон бери 10 жыл өттү. Анын күчү билим алууда, окууда. Ал ар дайым бир нерсени үйрөнөт, жакшы болууга умтулат. Анан да өз максатынан чегинип да кетпейт. Не отступает от этого, от своей цели. Восточные женщины, они умеют это делать. Мы можем быть... Чыгыштын аялдары аны жасай алышат. Биз кыйла ийкемдүү боло алабыз жана эркектер менен мамиле курууда жана бизнес сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө абдан эле акылман болобуз. Айрым жерлеринде өзүбүзгө жоопкерчилик, кандайдыр бир милдеттенмелерди алуу жана бир нерсеге жетишүү үчүн абдан эле күчтүүбүз. Менимче Борбордук Азиянын аялдары ошонусу менен күчтүү. Ошол эле учурда бизде, ичибизде дагы, сырткы келбетибизде дагы баары жайында. Анан Борбордук Азиянын
ошол чырайлуу, акылдуу аялдары менин оюмча тарых жаратууга дареметтери жеткен аялдар. Способны творить историю.